ар кайсы кафелерге кирип эле эми таракан кубалап жүрүп баягы депутат болгон киши менин билимиме, по-моему, мындай баа бере албайт. Oldu da anan kiyim, niye? Birisi de söylüyorsa sırası video tartıp başladı. Tartandan ben, niye? Jön toktot oldu özün örçü. Ne oldu düşman, niye? Милиция кызматкерлеринин фото, видео тарткандар жазаланабы. Буга чейин депутат Сүйүн Өмүрзаков милиция кызматкерлерине баш ийбегендердин жоопкерчилигин күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгон. Айтылуу мыйзам долбооруна кошумчалар киргизилип, милдеттерин аткарып жаткан кызматкерлерди, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишин каралоо максатында фото жана видеого тартып интернетке таратуу үчүн 5000 сом айып салуу же 7 суткага чейин камоо сунушталууда. Маалымат булагы Сокол Медиа. Жалалатта поезд менен бензовоз сүзүштү. Бүгүн 20 сентябрда Жалалат шаарында поезд менен бензовоз сүзүшүп, жол тыгыны пайда болду. Бул тууралуу Турмуш басылмасына окуянын күбөлөрү билдирди. Маалым болгондой, Кырсык калаанын Осмонов көчөсү аркылуу өткөн темир жолду болгон чиркек иштер менен келе жаткан поезд күйүүчү май ташыган бензовозду сүзүп, жолду тосуп калган. Кырсыктан жаракат алгандар тууралуу маалымат азырынча жок. Жалалат облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү Кырсык тууралуу расмий маалымат бере элек. Маалымат булагы Турмуш. Кол менен ишарат көрсөткөн автобус айдоочусунун видеосу. Сереп медиа маалымат агенттигинин элдик кабарчы рубрикасына шаар тургуну видео жөнөткөн. Видеодон автобус айдоочу жанаша кетип бара жаткан унаалардагыларга колу менен ишарат көрсөтүп жатканын көрүүгө болот. Жол эрежесин бузуп, бизди сүзүп кетейин деди. Өзүн маршрутка сезип алган окшойт. Видеого тартып жатканымды көрүп, жаман жоруктарды кыла баштады, деди видеонун автору. Маалымат булагы Сереп медиа. 10 миллион сом Кыргыз почтасынын байланыш бөлүмүнүн жетекчиси пенсия жөлөк пулдарды кымырып алган. Жалалатта Кыргыз почтасынын кызматкерлери пенсия жөлөк пур маянага делген 1 миллиондон ашык сомду коротууга шектелип кармалды. УКМКнын айтымында кылмышка почтанын таштак байланыш бөлүмүнүн башчысы менен Сузак районунун тургуну шектелүүдө. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Нисахарда таракан кубалап жүрүп, баягы депутат болгон киши менин билимиме, по-моему, мындай баа бере албайт. Токмоктун мэри депутат тууралуу. Таракан кубалап жүрүп депутат болгон киши менин билимиме баа бере албайт. Социалдык тармактарда Жогорку Кеңештин депутаты Эрлан Көкүлов менен Токмок шаарынын мэри Максат Нусубалиевдин кайым айтышкан видеосу тарады. Ал эми депутаттын айтымында жаңжалдашууга сапатсыз оңдолгон спорт мектеби болгон. Окуя тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты кабарчыбызга мындай деп жооп берген. Мен эч качан Нисахарда болобу же азыркы Жогорку Кеңеште депутат болуп иштеп жаткан маалым болобу эч качан өзүм үчүн эч нерсе сураган эмесмин. Ошол үчүн мени канча жамандасаңар деле мыйзамдуулукту талап кылып тура берем. Мага баары бир, мага акыл үйрөтүп кереги жок, менин ага убактым да жок. Ар бир адамдын акылын колдой турганга менин убактым жок, деген Көкүлов. Ал эми Токмоктун мэри Максат Нусубалиев бул окуя боюнча Супер КЖге маек берип, таракан кууп жүргөн депутат болгон киши менин билимиме баа бере албайт деген. Бирөөдөн заказ алып, менин артымдан түшкөндөй да. Ачыгын эле айта берейин, таракан кубалап жүрүп, депутат болгон киши менин билимиме баа бере албайт жана бербеш керек. Менин кол алдымдагы кишилер же мени басынта турган болсо, мен тиешелүү жоопту берем, деди Токмоктун мэри. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Пакистандык ижаран коопсуздук үчүн кызынын башына камера орноткон.
Пакистандын тургуну кызынын башына чоң видео камера жабыштырып койгонун Times of India жазды. Ал кыздын жанында жакындары жокту, анын коопсуздугун ушундай жол менен камсыз кылгысы келет. Социалдык тармактарда интервью берген кыздын видеосу тез тарап кетти. Көпчүлүк аны аша чапкан көзөмөл деп жаман да көрүштү. Кыз ата-энеси жакында Карачиде 1 жаш кыздын зордукталып өлтүрүлүшүнө байланыштуу анын коопсуздугу үчүн катуу тынчсызданып жатканын айтты. Ошондон кийин кыздын үй бүлөсү аны коргоо үчүн колунан келгендин баарын жасагысы келген. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге кайрылгым келет. Атым Айнагүл, кызым аят 2 жашта. Ошо жүрөгүндө парок болуп, бир тешиге чоңураак болуп, протон чоңураак өпкөсүнө кан кетип баштаптыр. Ошонун себебинде тез арада операция кылышыбыз керек болуп жатат. Ошо каражатыбыздын жетпегенине байланыштуу сиздерге кайрылып атканбыз. Барыңыздарда да бала бар. Ушундай орун эч кимге бербесин. Сиздерден суранарым ушу каражатыбыздын жетпегенине, каражатыбыз жетишпегенге байланыштуу сиздерден жардам сурап атабыз. Ушу кызыма себепкер болуп, Аллахтан ыраазычылык үчүн жардам берип коюңуздар. Ушу тез арада операцияда отат. Ал каражатыбыздын суммасы $6,000 экен. Ошону өзүбүз талабына байланыштуу сиздерден жардам сурап кайрылып атабыз. Урматтуу кыргыз элим, баарыңардан жардам сурайын, жардам берип коюңуздар. Ушу кызым аят жакшы болуп, ошого сиз Аллахтан шифасын берипсиздер. Себепкер болушуңардан суранам. Бардык карталар өзүмө караштуу, өзүмө ачылган, аягы 94-19 эм бар. Айнагүл деп чыгат. Ордон келишинче жардам берип коюңуздар суранам. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Өзүмдүн менин болот. Алла ыраазы болсун, колуңуздан келген жардамыңыздарды берип коюңуздар.